Эми бул классикада буну шашып анакка мынакка кылып койгон болбойт. Акырын таптап кичинеден анын үстүнө комедия табыш керек. Бир кызыктуу жерлерин табыш керек. Ашып кетип барса алып коюш кыйын. Ошо ашырганга чейин жеткириш керек. Улуу менен да, кичүү менен да баары менен тамашалар дос. Баары менен кичүү менен деле дос, улуу менен деле дос. Ушундай бир же болбосо мындай бир өзү бүгүнкү күндө мен Токтобаевмин деп көкүрөк кагып, басса деле жарашат буга. Анткени чынында айтканда чоңталат. Антсе деле жарашат. Бирок бул киши жаратылышында табиятында андай жок. Өз абдан мындай жөнөкөй тамашалаш бар экен, чогулаган өзүчө турган жерде тамаша сүйлөп, абдан бирөөнүн туурасы күлдүрүп боорун эсип жатат. Бул эчтеке болбойт. Баарын таштап саласыңыз, только өзүңдүн образың, өзүңдүн характериң, өзүңдүн ролуң боюнча кетип каласың. Тияк калып калат. Окуй турмушта эмнелер болбойт, мисалы үчүн адамдын турмушунда. Анын баарын таштап салып сахнадан башка жаркылдап жайнап эле чыгып кетип атпайбы? Жанагы унтер-офицердин катынын жөнүндө болсо, аны мен сабаган эмесмин. Ал катын өзүн өзү урган. Бул ушак. Тигин өзүнүн образы эмне болду, элге эмнени берип атат, болбойт да. Мухаммед байке турмушта өтө скромный адам. Бир мүнөз көп мындай адамдын бир ичи койнуна кирип кете албаган, ушундай жошураак, момунураак адам да. Тамаша көй, албетте өзүнүн коллективдин ичинде. Бирок тартынчаагыраак адам да. Бирок сахнага чыкканда такыр таанылыс болуп, ошол образдын ичине сүңгүп кирип, такыр таанылыс адам болуп өзгөрөт да. Ушундай адамдардан кантип келчи. Сен менин бирөөлүмдөн алып калдың. Байкени айтсак, ушул өзүнүн муунундагы азыркы эң негизи эле кыргыз киносунда, кыргыз актерлук театр кино искусствосунда эң мыкты актер. Алдыңкы сапта турган актерлордун арасында лидер деп айтар элем да. Жашоодо бир да кыйкырганын, өкүргөнүн, мындай эмоцияларын чыгарбайт да. Урушуп, кыйкырып жашоодон да эмес да. Анан булар аябай чогултат болуш керек ошол зарядты да. Батарейка сыяктуу зарядты кыйкырып, отрицательный зарядты өзүнчө, положительный зарядты бияка, бияка деп эметип берет болуш керек. Анан сахнага чыкканда ошонун баарын чыгарат да. Акага берип салгам өзүмдү. Китеп окугандан көрө мен комуз черткенди жакшы көрчүмүн. Вообще китепти карагым келчү. Таштар, кызыктай таштарды да, бетинде сүрөтү бар таштарды да, Мухаммед байке кандай болбосун, режиссер кандай тапшырма бересин, ошондой таткат бере алат. Мисалы, мындай салыштыра кеткенде, мисалы, айыл өкмөтүндө бизнесмендин ролун ойноду. Бос салкында милициянын ролун ойноду. Ал эми белгисиз маршрутка темир бир алкашты ойноду да. Ал эми сахнадан баарыбыз эсибизде, мисалы, эң мындайча айтканда татаал чоң роль бул король Лир. Улуу актерлор дүйнө жүзүндө кандай ойносо, менин оюмча ошонун
суу чокусуна жеткирген. Ошол эле учурда өзүнүн бир башкача бир сүртүмүн, башкача бир нюансын, бир башкача бир дүйнөнү берген. Бирок ошол Король Лирдин арманын түп тамырына чейин жеткирген бир ушундай бир күчтүү, бийик актер деп эсептейм да. Анан бул кишиге ошол Король Лирдеги деңгээлдеги бир образ бере албай жүрөбүз деген ойдомун да, ошо кинодо чагылдыра элекпиз да, чын айтканда. Кайсыны берсе ошону ойноп келтем. Анан мен ушундай ролду ойногум келбейт деп айта элекмин. Мейли трагедия, мейли жүрөкөй драма, мейли комедияда болсун, бардык жагынан өзүн көргөз алды. Лыжы кимдики? Эмне? Мешайте деп атабы. 5 сом төлөйсүң. Азыр бала элек да, азыр көрүп атпайсыңбы? Даже тексттер жаталы элек. Дагы силер келген үчүн текст алып ыргытып коюп сүйлөп атышат, таппай калып атпайсызбы? Мукамбетке үйдөн домашний режиссермун. Бирдемелерин жардам бер дейт. Туруп реплика берип, сөздөрүн жаттаганга жардам кылып, анан кээде жанагындай эмелер болгондо, спектакльдерин көрүп келгенде биринчи критиги мен болом. Анан мен туура эмес сүйлөп аламбы кээде деп корком чынындачы. Менин көз карашым кандай, критиктердики кандай деп. Бирок чын-чынына келгенде мен айткан нерсени эле бул да тияктан ошону угуп келет да. Сен айткандай ошол ушундай деди. Сен айткандай бул минуттан анал болду, бул болду деп. Мына үндө этесем эмне дейт? Я, молчай! Эй, бул эмне бул? Я, молчай! Баа сырткы баягы сыртын туура эмес, масты ойно десе эле казаңда эле кыйкабыз, жок бул кишиде психологический бүт көзүнөн көрөсүң мас экен. Түп басып жүрөт, бирок көзүнөн көрөсүң да мас. Ичкен да. Вот ушундай состоянияны бере алган адам да. Кишинин твой. Ой. Амейнин твой солнце. Болду. Мен алкашмын. А боларак демдегиле. Кишинин эмне көзгө? Эмне? Мухаммед байке Токтогоев агай өзү мен сыймыктанам ушук иштегенгечи. Анткени бир жакшы жери бар да. Сактанга чыкканда жакшы өйбөй сонун партнер. Анан өзүң жетпей аткан нерсени Мухаммед байкенин көзүнөн окуп туруп, эмне кылып иш керек экенин ошону көзүнөн байкайсың да. Анан баары байлыкка кызыгат, баары эле жанакы көртүрүүчүлүккө тияк бияка чуркап түшпөйбү. Бирок өзүмдүн кыргыз дегеним кичинекей жаназыгы жок болот атпайбы? Ошол жаназыкты таратуучулардын бири бул маданияттын эң бир заразители деп коебузбу? Күлкүнү, жакшы маанайды, адамдын маданий байлыгын көтөрө турган, көбөйтө турган, жана жогуза турган кишилердин бири бул Мухаммед байке деп айтам да. Кыздын унчукпаганы макул болгону дейт. Кемпирдики деле ошол да, я. Ошол анан эле окууга кетип калдым. ИТИСте 5 жыл окудум. Ошентип анан актер болуп калдым. Болбосо мен музыкантчы, ырчы, бирдеме болуп жүрөт элем. Мына, бакара. Да, эмесин эметип коет, чыгарып коет да, деп коет да. Өзүнө баягы мындай достойный бир эмени мен байкадым. Өзүнө татыктуу, өзүнүн ошол энергиясына татыктуу, ошол кудуретине актей турган бир роль болбой жүрөт, сценарий болбой жүрөт да. Мен момчо убакыт деп айта албайм. Иш кылып спектакль чыккыча ошону табышка аракет кылам да анан. Урматтуу курбум. Шашпа, мен сени сүйлөтөм дейт. Акыр сүйлөйсүң сен. Деп ушундай момундай эмеси бар, бүт барын тимеле коркутуп эметип алган. Мен эми
кепкенедей болуп алып турганан айла жок, образ издеп таап, анан үнгө кичине баягы эме болуш үчүн мындай ушундай алып атам да. Адам деген адам болуш керек да. Адам болгондо гана ошондо анын касиеттүүлүгүн, анын адамдык касиетин ошондо сезесиң.